дегенде азыркы учурда чыгарганыр дароо хит болуп, бүтүндөй Кыргызстанда 7 дубанда жаңырып, 7 жаштан 70 жашка чейинкилер неге мынча сүйдүм, неге таттуу сыңайды деп аткан. Албетте Нурия айым бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу, андыктан куш келипсиз. Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Сизди дагы чакырганыңызга чоң рахмат. Аябай кубанычтуу. Биринчи суроосу мындай болсун, негизи эле таңды дайыма таң эрте туруп тососузбу? Же бүгүн эрте тургузуп койдукпу сизди? Мындай болуп калат, азыр көп выступлениялар чыгып калды, ошондуктан кээде эрте турам, кээде аябай кеч турам. Контраст болуп турат. Ооба, элибиздин жакшылыктарында кызмат кылып аткан чагыңыз, анан кечээ күнү эле алып карай турган болсок, бутуңузга, колуңузга тийбей жакшылыкта жүргөн болчубуз. Анан эртең менен эрте эфирге чакырганда бир аз эң башкысы уйку кандуу? Ооба, кандай бүгүн? Жакшы. Ооба, эң алгачкы эле суроону берели. Себеби дегенде Сүйдүм ай деп аталат чыгарманын аталышы. Анан бирок көпчүлүк бул ырды Сүйдүм ай деп билбейт экен, бирок неге мынча таттуусуң ай деп билишет экен. Анан бул ырдын жаралуу тарыхы кандай болду? Негизи мен азыр Исипрод командасы менен иштешем. Продюсерлерим бар, Эрмек Маматов жана Чыңгыз Алиев деген. Анан Чыңгыз Байкеге мен ыр жибергем да, Strong enough деген. Аябай жаккан да өзүмө. Анан Чыңгыз Байке ушундай бир кыргызча жазбай элеби, ушул сыяктуу кылып деп анан болсо. Давай деди, ал дароо эле. Анан бат эле жазылды, чынын айтсам. Сөздөрү да мындай укашып, жакшы болду да, анан записьти болсо бир күндө эле бүтүрүп салдык. Бир күн эмес, даже мындай жарым саат десем болот, анткени баары топ келишти да. Үнүм дагы, музыкасы да прям сонун болду. Өзүбүз мындай орусча айтканда наслаждение алдык да, жаздырып жатканда. Түшүнүктүү. Негизи эле бир заматта эле бул уруңуз хит болуп чыкты. Анан бул урдан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи күтүлбөгөн нерсе болуп кетти. TikTok соц тармакка салган болчумун, анан ошол жактан кечинде салсам, эртең менен кирсем уже 100 миңден ашык просмотр алып, 200 видео тартылыптыр уже ушул ырдын астына. Азырынча уже 10 миңден ашык видео тартылды. Билбейм, башкача сезим болот, анткени буга чейин только каверлерди ырдачу, мындай ошондуктан алар көп просмотр алсам мындай башкача болот экен да. Өзүңдүн ырың көп просмотр алып, элдер жактырып, видео тартканда мындай башкача сезим болот экен. Аябай кубанып жатам азыр. Жакшы. Анан негизи айтат го, мисалы үчүн чыгарган ырың албетте эл оозуна алынган болсо, бул өзүңүз алдыга койгон максаттарга жеткен болуп эсептеңиз деп. Анын сыңары кечинде кыял менен жатып, эртең менен максат менен ойгонуп, дароо популярдуу болгон турбайсызбы? Ошондой. Анан ошол негизи эле чыгарма баягы тандаганда ким менен кеңешесиз көбүнчө? Чыңгыз Байке менен, азыр Чыңгыз Алиев менен иштешип жатам. Продюсер менен. Бир гана ошол менен сүйлөшөбүз. Жакшы. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Дагы бир жолу айта кетели ардактуу көрүүчүлөрүбүзгө. Эгерде сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо, экран алдында чыгып турган биздин WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот. Нурия айымга өзүңүздөрдүн баягы бере албаган суроолордун баарын азыркы учурдан берип жетишип алсаңыздар болот. Андыктан убакыт атайын үнөмдөңүздөр, сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктү дагы пайдаланыңыздар дейли. Анда эмесе Нурай, мындай суроо болсун, негизи эле сиздин сахнадагы образыңыз менен жашоодогу образыңыздын айырмасы барбы? Ооба, бар. Айта кетсеңиз. Даже командам айтып калат, сен сценага чыкканда монтип өзгөрөсүң депчи, анткени сценада күлүп, жайнап жүрөм. Негизи мен өзүм жашоомдо аябай тынчмын, скромно жүрөм, аябай. Көп сүйлөбөйм, интроверт деп коет го азыр. Түшүнүктүү. Ошондоймун да. Сценага чыкканда күлүп, жайнап негизи ырларым ошондой да. Анан негизинен айта турган болсок, баягы кичинекей моторакай бөбөктөрүбүз баягы кичинекей чолка деп коет го эмеси, көкүлү түшүп турган кыздарды көргөндө, таттуу кыз экен деп, таттуу бала экен деп айтып коюшат го, мисалы үчүн чоң ата апалар. Анан анын сыңары сиз да баягы туруп күлүп ырдаганда да ыры менен баягы өзүңүздүн харизма аябай топ келген экен. Анан неге мынча таттуусуң деп атканда аябай элдин баары ошол сабын бат кабыл алып тур, жүрөгүнө жакын кабыл алып тур. Анан негизинен баягы көчөдөн таанып калып, өзлөрүнүн жакшы сын пикирлерин айткандар болот абы? Азыр көп болуп калды, даже таксиге отурганда да таксиде айдоочулар сиз ким элеңиз? Нурия эле атыңыз таттуусуң дегендер деп. Ооба, Сүйдүм айды сиз ырдайсызбы деп анан ооба деп коем. Негизи жакшы сөздөрдү айткан менин колдоочуларым да
аябай жакшы сөздөрдү жазат. Мен мындай кээде таң калам да. Менин жакындарым андай сөздөрдү айтпайт. Тааныбаган эле адамдар аябай сонун сөздөр айтат. Ошол мени прям мага дем берет да, аябай күч кубат берет. Жакшы, анан жакындарым деп калдыңыз. Негизи эле бул чыгармачылык жаатында көпчүлүк ата-энелер колдой бербейт да балдарынчы. Сизге кандай колдоо болгон? Өздөрү тапшыр деп сунуштаганбы же кандай? Негизи бул мамамдын кыялы болчу экен да. Анан тилекке каршы. Демек сиз орундатыпсыз. Ооба, жетпей калган. Бирок мен азыр орундатып жатам. Папам каршы болчу башында. Анткени мен Томск шаарында окугам, Россияда. Бюджетте окугам, азыр кызыл дипломум бар. Кесибим такыр эле башка да, менеджмент в сфере экологии и устойчивого развития. Ошондуктан кызым диплом менен кесибим менен эле иштечи, пожалуйста деп жалынган убагында. Бир жылдай иштедим, чынын айтсам. Жеке организацияда иштеп көрдүм. Болбой эле жан дүйнөм музыкага тартып. Анан папамды дагы азыр келтирдим да, уже айттым, мен музыка менин жашоом, мен музыкасыз жашай албайм окшойт. Анткени мен 14 жашыман баштап күндө ырдайм. Бир дагы күн өткөзгөн эмесмин да. Анткени вокал ошону требовать этет да, күндө маш чыгыш керек да. Вот ошол. Жаш анан негизи баягы жаш талант катары, мисалы үчүн сахнага жаңы чыгып келе жатасыз. Анан бул сахнага жаңы чыгууга ким түрткү болду? Негизин айта турган болсок, алгачкы баягы сахнага чыгуу жолдоруңуз кантип башталды? Ошо мамам болду, алгачкы түрткү. Анан негизи мектептен эле баштагам. Кичинекей кезимде 4-класста орусча ыр бар болчу, валенки. Валенки, ошондо шуба кийгизип, мага 40 размер валенки кийгизип, жайында болчу бул нерсе. Сары өзөн чолпондору деген конкурс болчу, ошол жакка катышкам. Анан ошол жактан республиканский уровеньге чейин 3-орун алып келгем да, республика боюнча. Ошондон башталган деп ойлойм да, анткени ошондо эле уже музыканы мындай башкача. Негизи эле кичинекей кезимде мамам телевизордон музыканы аябай катуу коюп эле, биз аны телевизордун алдында туруп эле ырдап, бийлеп, ошол жактан башталган болуш керек деп ойлойм. Жакшы, анан негизи эле апам деп айтып калдыңыз. Анан азыркы учурда дагы ардактуу көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели. Себеби дегенде Нури айым бүгүнкү биздин куттуу студиябызга кирип келе жатканда мен ойлоптум, бир айым менен келип атса, подружкасы, курбусу же эжесү ойлоптум, көрсөм мамасы экен. Мамасы да жапжаш экен, албетте апасынын айткан баягы кыялдарын, аткарбай калган кыялдарын, ой максаттарын ишке ашырып, биргеликте сонун баягы өздөрүнө жүрөк эңсеп калган нерсени азыркы учурда ошол нерсе менен күрөшүп аткан чак экен. Анан айта турган болсок, мисалы үчүн жылдыз оорусу менен ооруп аткан учур болот абы? Жок, мен азыр жылдыз боло элекмин. Пока боло элекмин, бирок аракет кылам андайга кабыл алынбаганга. Ооба. Көп эле мисалы үчүн ырчылар айтып калат. Мен жок, мен жылдыз эле эмесмин, анан чачын монтип көтөрүп койгондор болот айтыпчы. Анан агынсыгары мисалы үчүн адам ошол нерсени билбей калат экен да, сезбей калат экен. Анан көпчүлүк баягы улуу акын жазуучулардын айткандарын эске ала турган болсок, адам өзү ошол нерсени сезбей калат экен да. Ал нерсе өзүңүзгө билинбейт экен, бирок ошол эле нерсе жакын инсандарыңыздарга билинет экен. Негизи мен жөнөкөй эле үй бүлөдөнмүн да. Анан мени ушул деңгээлге жеткизген менин колдоочуларым да. Анан мен кантип колдоочуларга терс мамиле кылам да. Ошол да, мен негизи өзүмдүн да принциптарым бар. Негизи өзүм жашоомдо. Бул адамгерчилик биринчи орунда да. Анан ответственность деген нерсе, жоопкерчилик. Ошо мен азыр өзүмдүн колдоочуларымдын алдында өзүмдүн жоопкерчилигим бар да, чоң жоопкерчилигим. Ошол. Жакшы, анан негизи эле интернет желесинен көрүп калдык, сиз дагы аябай баягы кыргыз тилден дагы башка тилдерди ырдайт экенсиз. Анан канча тилде ырдайсыз эркин? Эркин деп айта албайм, бирок француз тилинде бир ырдаганда где-то бир жума даярданам да, анткени ар бир произношенияны угуп, прям четко болгонгочу. Анан азербайжанча ырдадым. Кайсы тилде болду дагы? Грузинче ырдадым. Орусча, англисче, албетте. Анан көп эле да, негизи жаттай берем, анткени оңой эле да негизи. Бат кабыл аласыз, бат жаттайт экенсиз. Кеңиз анда мындай кылбайбы айтырган? Мисалы үчүн биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө бир гана Нури бул кыргыз тилинде эмес, башка тилдерде да ырдайт деп биз өзүбүзчө бир баса белгилеп, мактап болушунча бир ырдаталычы. Ар бир тилде бирден куплетин ырдап берели. Хорошо. Так. Французча баштайм. Écoute-moi, mon lâcheté, ça demi. Parlez donc moi, à vos amours, à vos amis.
Parlez-leur de cette vie sans rôle et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même assis. Mes années, c'est fini. C'est ma gueule et c'est mon cri. Ma voilà topie. Французча. Так, китайча. Келиңиз. Так, азыр эстеш керек сөздөрүн. Аха. Жешиңнин игерин фаңего юечо 요걸리 요고초 하이지대 징시샹마 창아이고 차이회의도 회지모 정욕의 정용을 하이회의도 방요 부창고다인거 이생방영니 화이동 하요생 하요토 하요소 하요. Кана кийинки тилдерди алып берели. Так. Азербайжан деп айтып калдыңыз жана. Ушу Азербайжандын сөзүн эсте албай атам. Келиңиз анда казак тилиндир айтылчы. Давайте так. Таптым ау сени жүрегімнің үмі, өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ау сені жүрегімнің үмі, өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Баракелде. Келиңиз анда биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз күтүп калган чагы сөйдегенде неге таттуусуң ай деп көпчүлүк менен азыркы учурда ушул нерсени жумушка келип атканда мээме сиңип калган экен. Негизи ушундай го, эртең менен турганда кайсылырды уккан болсок ошол ыр жумушубуздун аягына чейин, күн батканга чейин ошол нерсе жаңырып берет. Ошол себептен жаңырып калыптыр, келиңиз анда ошол ырды уктап бербейсизби? Куплеттин эле. Ооба. Болушун чардайлы, аягына чейин келиңиз. Күндөрдүн бири сейил багы, сейилдеп баскым келди дагы. Жүрөгүм сезип турган сыпа, кетким келбеди күн узады. Алдыман чыга келдиң сен. Жүрөгүм сезип турган сыпа, кетким келбеди күн узады. Алдыман чыга келдиң сен. Алтыным сага не кылдым, ажарлуу көздөрүң менен бир атып жарадар кылдың. Неге татуусуң ай, кыялымдагыдай, жүзүң жары чырай, берген экен Кудайым менин жүрөгүм ай, сүйүп калды абайлабай. Жаныма жанымай, эй, болсоңчу жарымай, эй, сүйдүм ай, эй. Жамалың тартып турат мынча, жазылып ырлар сусагыча. Жан дүйнөң болсо керек жакшынакай, менин кыял кесир оюмча. Күн нуру бүгүн башкача, абада сүйүүн отала. Кетпечи мен тажагыча, көздөрүм бир тоймоюнча. Неге таттуусуң ай, кыялымдагыдай, жүзүң жары чырай, берген экен Кудайым менин жүрөгүм ай, сүйүп калды абайлабай. Жаныма жанымай, эй, болсоңчу жарымай, эй, сүйдүм ай, эй. Чоң рахмат. Келди, кол чабар болсун, караңызчы. Нурайым, негизи эле бул жакта бир гана кыргызча ырдык эмес, өзүңүз ар жакта французча ырларды ырдап кеттиңиз да. Анан негизи эле бул жактан жанагы тил үйрөнүүдө айтат да, ырларды жаттасаң анан бат үйрөнөсүң депчи. Сиз бул ушул ырларды ыр жаттап эле үйрөнүп калдыңызбы же атайын буга чейин тил үйрөнүп анан ырларды? Жок, ыр жаттадым, анан уже тилди. Например, англис тилин мен ошентип эле үйрөндүм. Азыр мындай
свободно сүйлөшөм да. Демек ыр аркылуу тилдерди үйрөнүп калгансыз. Жакшы. Ооба, акырындап. Анан бир гана ушул чыгармачылыкта ыр жаатында гана эмес, мисалы ырдаган адамдар балким аспаптарда да ойношу мүмкүн да. Сизде ошол жааты барбы? Мен пианино чыртам, бирок Жакшы. негизи музыкалык билимим жок. Өзүм үйрөнгөм да самоучка, аккордулар менен. Ооба. Бизге сүйүктүү көрүүчүлөрүбүздөн келген SMS билдирүүлөр бар экен, анда жаңырта кетели. Кутмантаң саламатсыздарбы, саламатсызбы? Нури салам дейт, ырдап берчи дейт. Анан кайсы жактын кызысың дейт, чыгармачылык ийгилик каалайм деп бизге аягы 72-27 бүткөн сүйүктүү көрүүчүбүз жазган экен. Келиңиз, өзүңүздү кенен тааныштырып өтүңүзчү. Мен негизи 2000-жылы болом. Кара Ала Таш шаарынан, Чүй областынан болом. Ошо 13 жашыма чейин ошол жакта жашап окуганмын, анан бул жакка көчүп, бул жактан уже музыка менен алектенип баштадым. Жакшы. Анан сизге атайын тамашалуу суроолорду даярдаганбыз. Ушул суроолорго ооба же жок деп жооп берсеңиз болот. Даярсызбы? Ооба. Сиз сахнага чыкканда биринчи кезекте үн эмес, образ маанилүүрүк деп ойлойсузбу? Жок. Неге татуусуңа хит болуп кээде өзүңүздү интернет жылдызындай сезесизби? Жок. Ыр жазганда кээде мен ырчылар уурдап алсачы деген коркунуч болот бекен? Жок. Таттуу жегенди абдан жакшы көрөсүзбү? Туурабы? Ооба. Кээде сахнага чыгып бийлегенге караганда сүйлөгөндөн көбүрөөк уяласызбы? Ооба. Өзүңүздү күзгүдөн көргөндө бул кыз чын эле ырчыга окшошуп калыптыр деп кубанасызбы? Акыркы учурда ооба. Жакшы. Концертке даярданып жатып эң көп убакыт кийим тандоого кетеби? Ооба. Сиз үчүн сахнадагы ийгилик социалдык тармактагы лайктан маанилүүрүк деп ойлойсузбу? Ооба. Бир күн актриса болуп көргүңүз келет, туурабы? Актриса? Ооба. Неге татуусуңа сыяктуу дагы хит чыгарма чыгарам деген ишеним дайыма жашайбы жүрөгүңүздө? Ооба, азыр уже даярдап жатам ушуларды. Эртең чыгат. Эртең чыгат деп коюңуз, кайсыл ыр ал? Кызгалдак жүрөк деген Ыр куржунуңузга дагы бир ыр кошулат экен демек. Ооба, буюрса. Келиңиз анда мындай кылайлы, бүтүндөй биз көрүп жаткан, жети дубандан көрүп жаткан сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө жаңыртып өтпөйлүбү? Жап жаңы чыгарманы бүтүндөй азыркы учурда Нури айым керек болсо эч бир интернет желесине тарката элек бул чыгарманы. Болгону азыркы мүнөттөрдөн тактап айта турган болсок, ЛТР мамлекеттик телеканалынын Кутмантаң берүүсүндө силерге презентация жасап өтөт. Андыктан баарыңыздарды жакыныраак чакырабыз. Анан эң башкысы сыналгыңыздардын үнүн өктөмүрөөк чыгарганды да унутпаңыздар дейли. Келиңиз. Günüm küdey, bari kadimki gündөгүдөй, деги жан дүйнөм жай баракат, өзү көпөлөкчө гүлдөгүдөй. Сени көрсөм бум 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 дарам дарам, көрсөм эле бум 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 дарам дарам, жүрөгүм ай бум 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 дарам дарам, дем ала албай бум 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 дарам дарам деп коеюн. Баракелди. Сонун негизинде баягы неге таттуусуңа деген сөз менен бүтүндөй сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз негизи кыргызстандыктар эстей турган болсо, сизде бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндөн баштап, эртеңден баштап бум 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 деген нерсе менен эстейт экен, Жанагы мисалы үчүн бөбөктөрүбүз көрүп калат го, папалям дегенчи. Папалям, папалям. Анын сыңары баягы ушул жерин эстегендей, сизди да бум бум деп эртеңден баштап эстеп калат экенбиз. Ооба. Анан негизи эле баягы сахнага чыкканда өзүңүздүн азыркы учурда стилиңизди, имиджи өзгөртүүнү ойлонуп жаткан учуруңузбу? Негизи азыр өзүм ушу образ менен келе жатам. Бул обязательно рубашка, ак рубашка, анан галстук. Бүгүн галстук гана. Ошо мен болбой калды. Кичине милый образ болуп. Жакшы. Анан негизи эле азыркы учурда көпчүлүк эле айымдар, тактап айта турган болсок, чыгармачыл инсандар өзүнүн имиджи менен бүтүндөй кыргызстандыктардын эсине калат да. Кээ бир мисалы үчүн атайын чачын жарым бул жагын кырдырып коюп, жарымын чыкса, кээ биркилер бар атайын чачын боётуп чыгат башка түстө. Ал эми сизди биз дайыма көрөт окшойбуз. Могул жерден эки чачыңыздын түшүп турганы. Негизи буга чейин, жайга чейин чачымды кое берип, обязательно шапка кийип жүрчүмүн да, обязательно панама болобу, беретка болобу. Французский стилде. Ооба, бул өзүмдүн бир образыма тиешелүү нерсе болчу да. Анан жай келгенде ысып баштадым да. Анан чачты байлаганга туура келди. Ошо, бул көкүл деп коебу, көкүлүм. Негизи мындай эме бар болчу, челка бар болчу прямой. Анан ал челка өзүм жашымда аябай кичинекей көргөзөт экен. Анан алганга туура келди. Жакшы. Анан алдыда кандай пландар болуп атат чыгармачылыкта? Бул жылы келаткан жылы аябай катуу иштейм буюрса. Командабыз менен пландаштырып койдук.
ай сайын же 2 айда бир ыр чыгарганга аракет кылабыз да. Азыр ошол Жакшы. график менен келе жатабыз. ыр жаатынан тышкары кино жаатына дагы кызыгам деп калдыңыз да. Ал жактан кандай образдарды жараткыңыз келет негизи эле? Негизи мен актерское мастерство курстарын бүткөм да. Марат Амираев деген Ооба. белгилүү актер бар, ошол менен, ал менин мугалимим болгон да. Ошо анан профессиональный театрда ойногом. Ошо азыр болсо мындай уялып атам да барганга, кастингтерге барганга, бирок пландар бар. Мени өзү чакырсын деп койбойсузбу? Таттуусум деген ырынан кийин балким чакыруулар келет сизге. Ойлоймун ошондой болсо экен. Ушул жерден биз бүтүндөй кыргызстандыктарга, тактап айткан кыргызстандыктар дейм да, режиссерлорго айта кетели, эгерде сиздер бизди көрүп жаткан болсоңуздар, өзүңүздөр баягы кайсыл кино болбосун, кандай образ болбосун, жакшы өзүңүздөр каалаган деңгээлде баягы аткара турган актриса издеп жаткан болсоңуздар, дароо Нуриге байланышсаңыздар болот деп айталы. Ооба. Себеби дегенде Нури өзү бир аз баягы күлүп жайнап тарсылдаган айым болгону менен жашоодо такыр күлбөйт экен. Андан сырткары дагы бир аз уялчак экен, Анан негизинен айтсаңыз, мисалы үчүн азыркы учурда алып карай турган болсок, Кыргызстанда ырлар тууралуу өзүңүздүн пикириңиз. Көпчүлүк эле ырчылар айтып калат, бул кайталанма ыр болуп атат депчи. Негизи, Основной алып караганда негизинен. кандай десем, негизи мен ошо Россияда жашап жүргөндө такыр эле кыргызча укпачу экенмин да. Негедир азыр аябай мындай, жалею да. Неге дегенде бул жака келгенде мындай даже кыргызча сүйлөгөн акцент болуп калат экен да. Мен анан башында жаңы каверлер ырдап баштаганда баары жазып башташты, Нури акцент менен ырдап атасың, эмне орускул кызсыңбы депчи. Анан бир жыл аракет кылдым. Жалаң кыргызчаларды угуп, кыргызча кинолорду көрүп, кыргызча сүйлөп, үйдөн дагы баарын айттым, мен кыргызча сүйлөлө, орусча сүйлөбөгүлө деп. Ошо анан азыр кыргызчаларды мен азыр түшүнүп, угуп, азыр мен плейлистимде жалаң кыргызчалар. Негеде. Ошо. Жакшы. Анан негизинен мисалы үчүн ар бир ырчы сахнага чыкканда эл кандайдыр бир өзүнүн образы менен эстеп калат экен да. Анан сизди эл кайсыл образыңыз менен, кайсыл сапаттарыңыз менен эстете алат деп ойлойсуз? Нури дегенде эң биринчи эмнени эстейт деп ойлойсуз? Азыр эми комментарийлерди окуганда көп жаша жөнөкөйлүк деп. Анан күлүп жайнап эле жүрөт экен депчи. Мен ойлойм, ушул образда калсам аябай жакшы болот го. Анан эмечи, мисалы үчүн ар бир жаңы чыгып келе жаткан ырчыга биринчиден дем күч колдоо керек да. Анан ошол дем күч колдоолорду утурлай эле кыргыз эстрада ырчыларынан кайсыл мырза менен биргеликте дуэт аткарсаңыз, баягы арманым жок эле деген учурлар бар да, ушундай нерсе жүрөктө жашайт. Кайсыл ырчы менен ырдагыңыз келет? Мирбек Атабеков. Андан сырткары бир 5 мырзаны санап өтсөңүз болот. Так, Мирбек Атабеков, Нурлан Насип. Так, жаштардан. Кайбар деген рэпер бар. Аябай жагат мага. Так. Мырзабы же айымдар? Мырзалардан. 5 мырзаны, анан 5 айымды санап бериңизчи. Так. Джакс. Анан ким. Так. Кимди ойлойсуз да? Омар. Омар. Жакшы. Анан айымдарданчы? Айымдардан Малика Дина. Так, Малика Дина, Нурила. Гүлнур Сатылганова. Так. Айгерим Расул кызычы? Да. Эң башкысын айтып коюңуздар. Унутпайбытмын. Анан Айганаш Абдиева деген. Жакшы. Анан азыркы учурда мисалы үчүн көпчүлүк эле айымдар аябай тартынчак болот да. Ошол тартынчактык мүнөз кишини артка таштап коет экен да. Ошол себептен сизге ушул мүнөттөрдөн соң айта кетели, эч качан тартынбаңыз, тартынсаңыз жашооңуздун баарын артка бир аз таштап койгон болосуз да. Ошол себептен айтарыбыз дайыма алдыга аракет кылыңыз, жулкунуп туруңуз. Айтат го, билбесең да билем деп аракет кылсаң, сен ошондо чоң ийгиликтерге жетишесиң деп. Ошол себептен айтарыбыз дайыма ийгиликтин үстүндө болуңуз. Чоң рахмат. Ооба.
Сахнада образыңыз кандай болсо ошондой жүрүңүз демекчисиз. Азыркы учурда көпчүлүк эле интернет желесинде мисалы үчүн Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдү алып карай турган болсок, ыр тандаганда аябай баягы маанисине атайын бир стилди өзгөртүп чыксам деп ойлонушат да. Анан мисалы үчүн ошолорду эле утурлай азыркы учурда кыргыз эстрада ырчыларынан кимдин стилин аябай баалайсыз? Мен айымдардан Жидешти айтып калыптырмын да. Макул кошуп коюп унутуп калган турбайбызбы баса? Жидеш Идрисованын стилин аябай, образы, негизи ырларын аябай жакшы көрөм. Анан Малика дейм. Жакшы. Анан Нурила деп калдыңыз, азыркы учурда көпчүлүк ушул жерден да сиздин жөнөкөй сапатыңызды баалап калды. Себеби дегенде кыргыздарда мисалы үчүн теңсиңбеген сапат жүрөктө жашайт да. Анан мисалы үчүн Нурила деле сиз менен тең айым да. Анан буга чейинки көпчүлүк жерден көрүп калабыз, интернет желесинен эле көрүп калабыз. Анан жаңы чыгып аткандар өзү менен тең жаш адамды көрө албайт да. Анан сиз наоборот Нурила менен дуэт ырдагым келет дедиңиз. Анан Нуриланын кайсыл ырларын жакшы көрөсүз? Баарын эле азыр угуп көрөм. Кайсыл ырын мындай ырдап каласыз? Гөлдүк жигит болуш керек. Бериңиз анда. Эме кылбайлыбы? Айтырган бүтүндөй сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө Нуриланын Көлдүк жигит деген, Көлдүк май деген чыгармасын Нуринин аткаруусунда укпайлыбы? Жакшы билбейм да. Макул, анда эстегенче ырдасаңыз болот. Балким кайырмасын эле айтам. Ооба, кайырмасын ырдап өтсөңүз болот. Гөлдөгүм, гөлдөгүм ай, сиз оңдо берди Кудай. Ичода там ошол эле жерин Сиз демек Нуриланы укпайт экенсиз деп чыгарсак болот дейм. Ооба, тамаша. Кийинки бизде суроолор бар. Сизди хит-ырдын ээси катары тааныды. Бирок өзүңүздү 5 жылдан кийин кайсыл образда, элдин кандай алакасында өзүңүздү элестетесиз? Негизи ушул жылы болуш керек, мен өзүмө жазгам 5 жылга. Максаттарды жазгансыз, кандай, как я себя вижу деген нерсеничи. Анан 5 жылдан кийин буюрса, мен чоң концерт берем. Кыргызстанда эмес, негизи СНГ боюнча. Балким дүйнө боюнча. Ким билет. Жакшы. Анан Кыргызстанда качан бересиз? Пландаштырып атам, эмдиги жылга аракет кылам да. Ырларды топтоп, хит кылып, таанымал, кичине таанымалыраак болуп. Ооба, азыркы учурда эми концерт бергенде дароо билеттин баасы 5000, 4000 деп чыгарышып атпайбы? Эң эле баягы арткы жактары мисалы үчүн 3000 депчи. Анан ушул жерден айта кетели, эгерде тең жылдыз болуп кетсеңиз, анан бизди тааныбай калбайсызбы? Жок. Жок, Сиздерге бекер деп койбойсузбу? Өзүм чакырам. Жакшы. Сиз үчүн сахнадагы аплодисменттер менен үй бүлөңүздүн колдоосун кайсынысы маанилүүрөөк? Элдин колдоосу же үй бүлөнүн колдоосу? Үй бүлөнүн колдоосу. Ар бир чыгармачыл адамда кыйынчылык болот. Сизге басып кетемби же токтоймбу деген ой келген учурлар болобу? Болгон, көп эле учурлар болгон. Кайсыл учурда аябай ойлонуп каласыз, ушул чыгармачылыкты аягына чейин алып кете аламбы же токтотуп калам деп? Так, ошо жеке организацияга иштедим деп атпаймынбы, ошого чейин ырдап эле жүргөм каверлерди, бирок мындай эл кабыл албай, мындай соц тармактарда көп колдоо болгон жок да, анан мейли анда кесим боюнча эле иштей берейин деп ойлогом. Бирок өзүм мындай тиленчимин да. Мен өзүмдүн ордумду тапсам жакшы болот эле да ушул жашоодо. Ооба. Анан ошол эле учурда бир каверим Кечиргин деген кавер болгон. Ошону ырдаганда бир күндө 400 000 просмотр алган. Ошондон кийин мен түшүндүм да, менин ордум сахнада деп. Анан ошондон баштап. Демек, азыркы учурда бир жерди казып келе жатасыз, курчуп жакшы. Ооба, анан сахна чыгармачылык деп жүрүп баягы жан дүйнөдө баягы өмүрлүк жарды унутуп калбайсызбы аны? Болуп кетет анда-санда азыр. Азыр мындай сезилет да, 80% азыр музыкалык чөйрөдөмүн да азыр. Даже уктап жатканда да билейин эртең кандай контент тартам, эртең эмне чыгарам, эртең кандай ыр жазам деген ойлор да. Анан 20% үйдөн. Ооба, жакындарыңыз айтып атат, мисалы үчүн апаңыз, мисалы үчүн кызым эми турмушка чыгып, жашоо чыгармачылык менен үй бүлөнү чогултуп кетти деп айткан учурлар. Негизи ата-энеме аябай ыраазымын, анткени эч шаштырбайт мени. Кызым, бул сенин жашооң, кандай жашагың келсе, ошентип жаша деп айтышат, ошо кыялыңды аткар деп. Жакшы. Бизге келген SMS билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы, Элтер Мамдиев телеканалы, бар болго ишиңерге ийгилик. Нури дейт, өзүң жакшы көргөн эски ырчылардын ырынан ырдап берчи деп. Аягы 72 Гүлнур Сатылганова деп калдыңыз, балким Гүлнур эженин ырларынан аткарып берсеңиз.
Бүтүндөй сүйүктүү көрүүчүлөрүбүздөн келген SMS билдирүүлөргө Нурия айым баш тартпай жооп берүүгө даяр болуп атканча, андыктан экран алдына чыгып турган WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот. Кандай гана суроо болбосун, Нурия айым ачык айкын жооп берүүгө даяр. Кечиргин дегендерди да бербейинби? Келиңиз. Махаббатым суранамын мени кечиргин, мага жаным ар бир мүнөт сайын керексиң. Кандай эле ор сөздөрүн ойлоп коюптурмун. Махаббатым суранамын мени кечиргин, мага жаным ар бир мүнөт сайын керексиң. Жан дүйнөмсүң, жан бергемсиң, жаным кечиргин, мага белексиң. Ушундай. Баракелде. Мисалы үчүн көпчүлүк айымдар бир жака бара жатканда бул суроону мырзалар аябай байма-бай берип аткан чагы, анан күзгүгө канча мүнөт каранасыз? Канча мүнөт жетиштүү? Сахнага чыкчу болсоң, анда 1 саат кетет. 1 саат. Жеке жашоомдо Каранбайм деп койбойсуң. мен даже боенбой эле чыга берем. Жакшы. Чынында табияттан сулуу экенсиз. Рахмат, чоң рахмат. Кесиптешим аябай баягы табияттан сулуу болгон айымдарга суктанып турат. Бүгүн ошол себептен сиздин сулуулугуңузга баягы күлгөн күлкүңүзгө жылмайып эле баягы суроолорду унутуп аткан чагы. Анан суроо бербей эле сүйлөгөнү угуп эле турайынчы деп суктанып аткан чагы. Анан азыркы учурда мисалы үчүн көпчүлүк эле жаштар кыялданышат, туурабы? Анан бала кезде кыялдандыңыз беле, негизи ырчы болом деп. Бирок тилекке каршы өзүңүз башка кесиптин ээси болгон экенсиз, Мен кичинекей кезим президент болом деп кыялданчумун. Канчанчы бир 8-9 класска чейин мен президент болом деп баарын эле айтып жүрчүмүн. Ошол позициядан кайткан эмессиз? Жок, анан 9-класста вокалга барып эле музыкалык жашоону тандап калдым. Жакшы, анан келиңиз анда дагы бир чыгарма сураналычы. Кыргыз тилинде өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен мисалы үчүн бүгүн көбүнчө ырдаталы, себеби дегенде бизге келген SMS билдирүүлөрдүн көпчүлүгү айтып бар экен. Көбүрөөк ырдаткылачы сураныч депчи. Ошол себептен айтарыбыз, кыргызча ырдап берсеңиз, анан бизге келип тур SMS саламатсыз, мен үчүн дейт, сиздин ырыңыз абдан оону менен ырдайсыз дейт. Сизге дейт, кайсы ыр жагат десе дейт, Нуринин ыры дейм дейт. Фамилияңызды жазбаптырсыз, айтып койсоңуз дейт. Фамилиям Жээналиева. Жээналиев. Жээналиев. Кыргызча. Анан эмне үчүн Нури деп чыктыңыз? Кичинекей кезимде эле мени баары эле Нури деп эле айтчу. Анан продюсерим айтып калды, Нури кандай ат менен чыксак болот, Нуржамал деп эле калтырайлыбы же Нури деп кылайлыбы? Анан Нури деп кылайлы деп, өзгөчө кылабы деп ойлоп койдум. Чынында өзгөчө болот экен бирок. Рахмат. Келиңиз анда биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүздүн суроосун четке какпастан, өзүңүз баягы кыргыз ырларынан, өзүңүз жакшы көрүп жүргөн ырлардан аткарып өтсөңүз болот. Кайсы ырларды жаңыртабыз? Балким өзүңүзгө эң жаккан ырыңызды аткарып кетиңиз. Мен ошо азыр эртең менен болдум, сөздөрүн унутуп коюптум. Негеди? Görüşkönçe adatta күнгөн түшүмдүн гана булуттардан жолугалы. Görüşkönçe зарыгып күткөн түшүмдүн гана булуттардан жолугалы. Görüşkönçe. Баракелде. Калчалары болсун. Бизге кийинки сүйүктүү көрүүчүбүздөн келген SMS билдирүүбүз бар. Аягы 40-45 менен аяктаган көрүүчүбүз экен. Саламатсызбы Кутмантаң, бардык жакшылыктарды каалайм дейт. Ырчы кызыбыз дейт. Малика Динага окшош, үнү да окшошуп кетет экен дейт. Чогуу дуэт ырдап көрбөйсүздөр дейт. Малика Дина Эрландын андашын аткаруусунда Аруу затым деген ырын ырдап бериңизчи, чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. Чоң рахмат. Ооба көп окшош турушат Малика Дина. Бирок бул ырын мен билбейм. Кайсы ырын билесиз балким? Кыргыздын кызы деген ыры бар, кызганам деген чыгармалары бар. Эт жүрөгүм кыргыз деп деген ырлары бар. Ай ай ай, супсулуу кызылдай, кыргыздын кызы ай. Ай ай ай, супсулуу кызылдай, кыргыздын кызы ай. Баракелде. Келиңиз анда бүтүндөй бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн жакын баягы инсандарыңыздарга да салам жолдоп, анан өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз болот. Бизге бөлүнгөн убакыт өз сапарын карытып аткан чагы. Неден баштасам? Сиздерге чоң рахмат, мени чакырганыңызга аябай кубанычтамын.
негизи буга чейин айтып кеткендей эле мен жөнөкөй эле үй бүлөдөнмүн. Анан мени ушул жака алып келген менин колдоочуларым, сиздерге чоң рахмат. Ырларымды угуңуздар, лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ошо, эртең буюрса мен ырым чыгат, сиздерден колдоо күтөм. Ошо, чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ыр куржунуңуз дагы да толо ырларга толсун, хит болсун, элге таанымал болуңуз, мынакей 5 жылдан кийин да максаттарды коюпсуз, ошол максаттарга жетиңиз деп тилектешпиз. Чоң рахмат. Келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Жалпы ЛТР мамлекеттик телеканалынын жалпы жамааты чыгармачылыгыңызга албан ийгиликтерди каалайт. Ал